Достор, Америкадан чоң салам барыңыздарга. Кече койдун этин алып, 5 бармак жасайынбы же гүл чатайбы деп сурап койсом, дагы сале бөлүнүп алдыңар го, койгула андайыңарды. Кыргыздын ар бир тамагы даамдуу. 5 бармагы дагы, гүл чатайы дагы өзүнүн өзгөчө жасалуу жолу менен, өзгөчө даамы менен айырмаланып, бизге мисалы баардыгы жагат. Дал ушул жайылган камырды сагынып, мен гүл чатай жасадым кече. Чыктан куюп, картошкасын дагы бышырып, этин туурап, жыргап жеп алдык. Дал ушул эттин даамын сурагандар да абдан көп болду. Америкадагы эттин даамы бар, өзүнүн жыты бар дегендер үчүн мен билбейм. Америка абдан чоң, ар кандай эттер бар, ар кандай фирмалар бар. Ошондуктан бизге мисалы кечеги алган эт абдан жакты. Эч кандай бир башкача жыт же даамын сезген жокпуз. Негизи эле жолдошум экөөбүз койдун этин көп деле тандай бербейбиз. Кээ бир адамдарга чын эле койдун эти жакпайт, алыстан эле жытынан билип, көптөр жактырбайт да. Ошондуктан айта албайм. Албетте ар ким өзүнүн табитибиз ар кандай демекчи. Койдун эч кандай бир башкача жытын же даамын сезген жокпуз. Абдан жакты, жуп жумшак болуп, сонун болуп пышты. Анан ушинтип чыктан куюп, камырдан салып, жыргап гүл чатайды жеп алдык. Албетте гүлдүн 5 бармагын дагы бир күнү жасайм, бирок мага эмнегедир жылкынын эти менен көбүрөөк жагат. Чучуктан салып, камырын колго кесип, этин майдалап туурап дегендей. Мүмкүн бул видеом дагы 100 000 просмотрдан ашып кетсе, жолдошум алып береби деген үмүттөмүн. Чучук бул жакта Америкада $100, ошондуктан сиздердин колдооңуздар керек. Видеого лайк басып, колдоп, бөлүшүп койсоңуздар, чучук менен дагы 5 бармак жасап калышым мүмкүн.